Азаматсыңарбы? Менин кичинекей бөбөктөрүм. Баарыңарга кутмандуу күн. Балдар, маанайыңар кандай? Маанайыңар жакшыбы? Келгиле, бири-бириңерди карап жылмай кала дагы жакшы сөз айтып, бардыгыбыз жагымдуу маанай түзүп алалы. Азаматсыңар. Эми балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз өздүк тазалык буюм жөнүндө мен силерге айтып берем. Аларга кайсылар керек деп жатсаңар, бул жактагы сүрөттү карап көргүлөчү. Бул жерде самын, сүлгү, тарак, тиш чугучу, щетка бардыгы эмнеге керек экен? Ура, өздүк тазалык буюмдарына керек экен. Силердин ушундай буюмдарыңыз барбы? Бул жердеги самын менен биз эмне кылабыз, балдар? Айткылачы. Туура айттыңар, балдар. Самын менен биз кол бетибизди тазалап жуубуз. Эгерде колдорубузду жуубасак, мындай болгон микробдор пайда болот экен, балдар. Алар көзгө көрүнбөй, биз аны атайын микроскоптун жардамы менен гана көрө алат экенбиз. Микроб деген бул эмне, балдар? Микроб деген бул көзгө көрүнбөгөн майда курчуктар болот экен, балдар. Ошон үчүн эмне колдорубузду дайыма таптаза кылып жууп жүргүлө, Мына, балдар, мындай тиш жуугуч щетка баарыбыздын эле үйлөрүбүздө бар, Аны менен биз эмне кылабыз? Албетте, туура айттыңар, балдар. Биз аны менен тишибизди эртең менен кечинде тамактангандан кийин сөзсүз түрдө жууйбуз. Силер дагы ушундай кыласыңарбы? Азаматсыңар. Балдар, эгер тишиңерди жуубасаңар, мындай болгон жаман курттар пайда болот экен, балдар. Бул сүрөттө силер эмнени көрүп жатасыңар? Бул сүрөттөгү тарак, Биз аны биздин чачыбызды жакшынакай кылып тарап турганга колдонобуз, Апабыз сонун кылып чачыңарды тарап береби? Сүлгү болуп калдыңарбы? Ой, азаматтар. Кана, балдар, бул жердеги сүрөттө бизге тиешелүү сүлгүбүз, Ал дагы өзүңөргө, ар кимдерге тиешелүү болуш керек, Аны менен биз жуунчу бөлмөдөн чыккандан кийин бет жугубузду арчыйбыз. Силер дагы ушундай кыласыңарбы? Ушундай кылып жаткан болсоңор, эң сонун, балдар. Балдар, силерге бүгүнкү биздин сабагыбыз жактыбы? Жаккан болсо, баарыңарга эң жакшы деген баа коебуз, балдар. Балдар, силерге тапшырма. Силер мындай өздүк тазалык